Бакыт Абдыкадыров 15 жылдай вакыттан бери Москва шаарында иштеп келет. Айтымда ал келген учурда эч бир таанышы, туугандары жок болгон. Биринчи жылдары түрдүү багыттардагы кара жумуштарда иштеп, нан таап жеген. Акырындык менен каражат чогултуп, өзүнүн жеке ишин ачкан. Албетте дароо эле баары жакшы болуп кеткен эмес. Эң башкысы өзүнүн ишеними жана талыкпаган мээнети утуш эле. Бирок бүгүнкү күндө ал эң ийгиликтүү ишкерге айланган. Как говорится, бизнесмен. Башында грузчик болуп иштедим. Ар кандай кыйын жумуштар да болду. Анан ойлойт экенсиң, өмүр бою грузчик болуп иштей беремби деп. Азыр болсо Кудайга шүгүр. Бизге окшогон балдар бул жакта көп. Алар менен чогуу иштейбиз. Буюрса ишибиз жакшы. Бакыт мырза сыяктуу кыргыз жарандары Орусияда расмий маалымат боюнча 1 миллионго чукул. Басымдуу бөлүгү Москва шаарында. Алар негизинен курулуш тармагында, тейлөө кызматтарында жана жеке компанияларда иштейт. Өкүнүчтүүсү акыркы учурларда эмгек мигранттардын көпчүлүгү кооптуу шарттарга жумуш берген тараптан туура эмес мамилелерге тушугууда. Бүгүнкү күндө бул сыяктуу кырдаалдарга кайдыгер карабаган коомдук уюмдар, бирикмелер кол сунуп көмөк көрсөтүп келишет. Алардын сап башында замандаш саясий партиясы да бар. Москва жергесиндеги мигранттарга дагы бир депутат шайлап, ушул жердеги мигранттардын көйгөйүн, проблемаларын чечип, жана не только ушу проблемаларын, жана жакшы нерселерибизди жеткирип, биз развитие кылсак болот деп ойлойм. 16 февраль күнү Москвада замандаш саясий партиясы биздин активдүү аттуулар менен биргеликте достук жана кызматташтык аталышындагы форумга катышты. Анда миграцияга байланышкан маанилүү маселелер талкууланды. Состоялся хороший диалог. Биринчи бул жалпы уюттардын кызматташтыгы жана өлкөлөрдүн кызматташтыгы жана аны өркүндөтүү боюнча кеңири кептер козголду. Экинчи пленардык бөлүмдө экономикалык жаатта, анын ичинде Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыккан товарларды Орусиянын жана Евразестин базарларына кеңири чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Потому что ежегодно форумы проходят. Форумга Орусия жергесиндеги көптөгөн уюмдар, Евразия элдеринин ассамблеясы жана башка белгилүү уюмдар катышты. Негизи жыйында миграциядан тышкарда башка тармактар боюнча кызматташууну бекемдөө тууралуу да сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Все выступающие говорили... Эки жактуу иштиктүү мамиленин жана анын келечектүүлүгү жөнүндө бардык катышуучулар, баяндамачылар оптимисттик маанайда көңүлдүү билдирүү жасашты. Муну реалдуу конкреттүү ишке ашышына чоң ишеним көрсөтүштү. С видением реальных перспектив, предложений и так далее. Ал эми жалпы Россия боюнча иш жүргүзүп келген Мигранттар Федерациясы өлкө аймагындагы эмгек мигранттарына колдоо көрсөтүү тууралуу иш-чарада баса белгилешти. Жетишсиз маалымат, кыргыз жарандарынын эмгекке жайгашуусу жана башка жагдайларында өздөрүнө тиешелүү укук жөнөмдөрдү аныктоо сыяктуу маселелер да кеп болду. Андан сырткары кагаз иштери, тил билүү негиздери да байланыштырылды. Кейинги коюлган пландар боюнча ар 3 айда чогулуп туруп, ушундай чогулуштарды өткөрүп, форумдарды өткөрүп, эл менен тыгыз байланышта болуу деген, бул деген Кыргызстандын келечектеги чындыгында биримдикке, ынтымакка койгон биринчи кадамы десек, адашпайбыз да. Бул өтө жакшы нерсе деп ойлойм, себеби ынтымак бар жерде ар бир койгон максатка жетсе болот. Ошондой эле форумда суроо жооп иретинде дискуссия болду. Сыртта каза болгон жарандардын сөгүн мекенине жеткирүү маселеси да козголду. Форумдун уюштуруучулары бул маселе иш жүзүндө чечилгенин жана бир топ жеңилдетилгенин тастыкташты. Эсенбек Сталбек уулу, Бактар Сарсаров, жаңылыктар.